Салам достор, бұл Тест кино каналы. Альцгеймер оорусунан дару болуучу Альц 112 дарысынын таасири менен адамдан да акылдуу болуп жана адамча сүйлөй баштап, зоопарктагы жана лабораториядагы маймылдарды куткарып кеткен Цезардын жашоосу эмне болгондугун билгиңиз келсе, бул тасманы аягына чейин көрүңүз. Альц 113 дарысынан тараган маймыл гриппи аттуу вирустун таасиринен дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдар өлүп, вирустун таасири күчтүү болгондуктан бийликтер да иштебестен башаламандыктар да көбөйө баштайт. Вирустан өлбөй тирүү калгандар бейбаштардын колунан өлүп, шаарларда жарыктыктар өчүп, адамдар цивилизациядан алыстай баштады. Арадан бир нече жыл өтүп, бетин индейистерче боёгон Цезар маймылдар менен аңчылыкка чыккан эле. Цезар баласы менен олжосун өлтүрөйүн деп жатканда, кайдан жайдан белгисиз капталдан бир аюу чыгып, Цезардын баласын жарадар кылат. Анда Цезар аюунун алдынан чыгып күрөшүүгө даяр болуп маймыл браттарды чакыра баштаганда, жанагы лабораторияда көптөгөн тестирлөөдөн өткөн Коба аттуу маймыл угуп, жардамга шашылып келип, найзасы менен аюунун артынан сайып өлтүрөт. Аңчылык ийгиликтүү өтүп, Цезар үйүнө келсе, анын баласы туулуп, бирок аялы өзүнү жаман сезип жаткан эле. Ал жерден маймылдар өнүгүп, жаш муунга тамга үйрөтүп, сабак өтүп жаткан мугалимдер пайда болгондугуна күбө болобуз. Ошол кезде аялдарынан уруксат сурап барып, 2 маймыл балык уулап жаткан эле. Алар бир нече балык кармаган соң үйүнө кайтып келатып, бир адамды жолуктуруп калышат. Ал киши маймылдардан коркуп кетип, бирөөсүнү курал менен атып жаратар кылды. Атылган октун үнүнө Карвер менен чогуу келген Малкольм жана бир нече адамдарды көрөбүз. Бирок атылган октун үнүн Цезар да угуп, маймылдар менен чогуу ал жерге келип, адамча сүйлөп, Малкольм жана башка адамдарды ал жерден кубалап, бирок алардын артынан Кобаны кайсыл жерде жашагандыгын билип келүү үчүн жиберет. Шашылып качып баратышып, Малкольмдун баласы Александр сумкасын түшүрүп алган эле. Коба адамдардын кайсыл жерде жайгашкандыгын билип келген соң, маймылдар жаракат алган маймыл үчүн өч алышыбыз керек деп ызылдай башташса, Цезар баарын токтотуп, маймылдарды чогултуп, аттарга минишип, адамдарды көздөй жөнөшөт. Шаарга келип, адамдардын жайгашкан жерине жеткен соң, Цезар жолугушууга чыккан Малкольмга кайрылып, кийинки сөздөрүн айтат. Силер Тест кино каналына катталып, жакты деген белгисин басып койгула. Анан маймылдар токойдо болот, адамдар шаарда болсун. Биз согушууну каалабайбыз. Бирок керек болсо биз согушка ар дайым даярбыз деп Александрдын калтырган сумкасын берип кетип калышат. Адамча сүйлөгөн маймылдарды көрүп, элдер ызычуу салып жатканда, алардын башында турган Дрейфус аттуу киши элди тынчтандырып, андан соң Дрейфус менен Малкольмдун сүйлөшүүсүнөн электр энергиясы түгөнүп жаткандыктан Малкольм адамдары менен токой жакта жайгашкан ГЭСти текшерүү үчүн баргандыгын билебиз. Дрейфус шаардагы болгон аскерлердин курал жарактарын алып, маймылдарды жок кылып ГЭСти иштетебиз десе, Малкольм мага 3 күн бер, алар жөнөкөй маймылдар эмес экен. Мен маймылдар менен сүйлөшүп ГЭСти иштетип келүүгө аракет кыламын деп 3 күн убакыт алат. Ошентип ал ГЭСтин кандай иштешин билет деп жанагы бир маймылды жарадар кылган Карверди, сүйүктүүсү дарыгер Эллини, баласы Александрды жана дагы бир адамды алып токойго жөнөйт. Токойдон Цезар менен жолугуп, ага бир нерсе көрсөтүүнү суранып, жанагы айтып жаткан ГЭСке алып барып, бизге бир аз убакыт берсең, бул жерде жумуштарыбызды кылып, ГЭСти иштетип, шаарга жарыктык алып алалы деп суранат. Анда Цезар курал жарактарыңарды бизге тапшырып, андан соң өз жумушуңарды кыла бергиле десе, Коба аттуу маймыл булардын жасаган жумушу мына ушулар деп, адамдарды жаман көргөндүгүн жана бул нерсеге нааразы болуп жаткандыгын билдирет. Бирок башчысы Цезар болгондуктан эч нерсе кыла албай калды. Эртеси таң атып, Цезар баласы жана жакындарын алып, адамдарды ГЭСке узатып келген учурда, Коба жанына 2 маймылды шерик кылып алып, адамдар согуш башталып кетиши мүмкүн деп курал жарактарды текшерип жаткан жерге барышат. Ал жерден 2 киши Кобаны көрүп калган кезде, Коба өзүнү кадимки эле эч нерсе түшүнбөгөн маймыл сыяктуу кылып көрсөтөт. Анда адамдар Кобаны шериктеринен калып калган окшойт деп айдап жиберишет. Ал учурда ГЭСте өз жумушун алып бараткан Малкольм адамдары менен ГЭСте тосулуп калган жолду ачуу үчүн жардырганда, Карвер бутунан жаракат алып, Элли аны даарылап жаткан кезде кичинекей маймыл оңдоо тетиктери салынган кутучага тийише коюп, Карвер ал кутучага бир куралды жашырып койгондугу билинип калат. Аны көргөн Цезар жинденип, куралды тартып алып, сууга ыргытып жиберип, Малкольмга бүгүндөн калбастан кетишиңер керек деп айтат. Малкольм, мен бул нерсени билген эмес элем. Карверди жумуштан четтетебиз. Бизге дагы бир аз көбүрөөк убакыт берчи деп Цезарды үйүнө чейин ээрсип келген кезде, анын аялы ооруп жаткандыгын көрүп, Элли ага жардам бере алышын айтат. Ага макул болгон Цезар, биз силерге жардам беребиз, бирок жумушуңарды бир күндүн ичинде бүтүрүп кетесиңер дейт.
Один день. Ошентип Гесте Цезарь Малкольмга жардам берип чогуу иштеп жатышканда, жанагы Коба аттуу маймыл келип, адамдар сенин балдарыңы жок кылганы аракет кылып жатышат, а сен болсо адамдарга жардам берип жатасың. Сен адамдарды маймылдарга караганда көбүрөөк жакшы көрөт экенсиң. Сен бизди коркунучка алып келип жатасың десе, Кобанын айткан сөздөрүнө Цезарь аябай жинденип, аны сабап салды. Бирок бир маймыл экинчи маймылды өлтүрбөйт деп өзүнү кармап токтотуп калат. Анда Коба кайрадан кечирим сурап ал жерден кетет. Бирок эртеси күнү адамдар курал-жарактарды текшерип жаткан жерге келип, жанагы эки кишинин алдында Коба өзүнү клоун кылып көрсөтүп, алар ичип жаткан алкоголдук ичимин берсе, аны ичпей коюп, бирок бирөөсүнүн куралын алып, ал экөөнү тең атып өлтүрөт. Ал кезде Малкольм жумушун аяктап, Гести иштетип, токойдо жайгашкан заправкага электр энергиясы келгендигин, андан кийин шаарга да электр энергиясы келип, жарыктыктар жангандыгын көрөт. Бул учурга Цезардын аялы Эллинин жардамы менен өз бутунда туруп жакшы болуп калган эле. Ошол кезде Коба жумуш бүткөнгө чейин унаадан эч жака кетпей отуруш керек болгон карьерге келип, аны өлтүрүп салат. Андан соң жашаган жерине келип, ал жерге от коюп, эч кимге көрүнбөстөн Цезарды атып салып, андан соң ал куралды Цезардын баласы табып келгенде, бул нерсени адамдар кылды деп чыныгы төңкөрүш жасады. Аны көргөн Малкольм шериктерин алып качып жөнөйт. Коба Цезарь үчүн өч алабыз деп адамдар курал-жарактарды сактаган жерге барып, куралдарды тартып алып, ал учурда электр энергиясы жарыктык келди деп сүйүнүп жаткан адамдарга кол салат. Цезарды адамдар өлтүрдү деп Коба Цезардын баласын да өзүнө кошуп алган эле. Ошентип маймылдар менен адамдардын арасында чыныгы согуш башталды. Маймылдар көптөгөн жоготууларга учурап, кээ бир маймылдар артка чегинип жатса, Коба чыныгы ер жүрөктүктү көрсөтүп, артка чегинбестен алдыга жүрүп жатты. Бул согуштун жүрүшүндө адамдар да, маймылдар да көптөгөн жоготууларга дуушар болушту. Акыр аягы Коба адамдар жайгашкан жерге басып кирип, аларды туткунга алды. Ал эми Дрейфус ал жерден качып кеткени жетишип калат. Маймылдар качууга аракет кылып жаткан адамдарды кармап жатышканда, бир маймыл Кобанын өлтүр деген буйругунан Цезарь мындай буйрук берчү эмес деп баш тартканда, Коба ага аябай жинденип, аны көп кабаттын үстүнөн таштап жиберип, Цезарь өлдү, эми маймылдардын башчысы Коба деп жарыя кылат. Ал учурда токойдон чыгып бараткан Малкольм сүйүктүүсү жана баласы менен өлбөй калган Цезарды табышып, анын сөзүнөн бул нерсени адамдар эмес Коба кылгандыгын билип, Цезарга жардам берүү үчүн шаарга алып келип жатканда, ал жолдон кичинесинен жашап чоңойгон үйдү көрүп, ошол жерге кирүүнү айтат. Ал учурда маймылдар адамдарды эле эмес, Цезардын жакын досторун да камап салгандыгын көрөбүз. Ал эмесе Малкольм ал жерге Цезарь үчүн дары-дармектерге келип, жашынган адамдарды издеп жүргөн маймылдардан качып жатканда, Цезардын баласы аны көрүп калып, бирок өлтүрбөй коет. Анда Малкольм сенин атаң тирүү деп аны Цезардын жанына алып келет. Аны көргөн Цезарь кичине баласы жана аялы да тирүү экендигин билип аябай кубанып, бирок Коба эмне кылгандыгын уккандан кийин ага жинденип, мен Кобаны бир нерсе кылып токтотушум керек десе, сен ооруп жатасың, мен сага жардам берейин деп биринчи жолу адамча сүйлөгөн Цезардын баласына күбө болобуз. Давай я тебе помогу. Ошентип ал Цезардын досторуна башчысы тирүү экендигин билдирип, кечкиргенде алардын жардамы менен адамдарды да өздөрүнү да бошотуп кетет. Ал учурда Цезарь кичинесинде уюл менен түшкөн видеосун табып алып көрүп жатканда, Малкольм жанына келип, бул ким эле десе, сага окшогон бир жакшы киши болчу деп экөө сүйлөшүп жаткан кезде, Цезардын баласы бошотулган туткундар менен келип калат. Малкольм алардын баарыны эч ким көрбөсүн деп метро менен алып баратып, Молодежная метросуна жетип келген кезде метродо жашынган башка адамдар ок чыгара башташат. Анда Малкольм үн чыгарып аларды токтотуп, Цезарь жана башка маймылдарды бул жерден чыксаңар, маймылдар жайгашкан жерден чыгасыңар деп өзү болсо Дрейфустун жанына келет. Бул жерден Дрейфус эки адам менен маймылдар жайгашкан имараттын астынан жаардырып аларды жок кылууну максат кылгандыгын билебиз. Ал эми Цезарь достору менен ошол имараттын үстүнө чыгып алышкан маймылдардын жанына чыгып, Коба менен жолукса, ал Цезарьга кайрылып, эми маймылдардын башчысы менмин, Цезарь өлүш керек деп эле өзүнөн кетип жатканда, сен согуш баштап салдың, Цезарь эмес Коба өлөт деп экөө мушташа кетет. Ошентип Коба менен Цезарь башчылык үчүн күч сынашып жаткан кезде, Малкольм өз шериктештерине курал көтөрүп, мен алардын жанында жүрүп кандай экендигин билип келдим. Маймылдар Цезарды адам өлтүрдү деп ойлоп бул жакка келип кол салышты. Бирок Цезарь өлгөн жок, ал азыр өйдөдө. Биз ага бир аз убакыт беришибиз керек. Цезарь башка маймылдарды токтотууга аракет кылып көрүш керек деп өз тарапташтарын ойлогон максатынан кайтарууга аракет кылып жаткан эле. Ал эми Цезарь менен Кобанын ортосунда экинчи раунд башталып, алар колуна темирден курал кармашып, салгылашып жатып, UFC мушкери Хабиб сыяктуу эле сүйлөшүүгө да жетишип жатты. Коба мен маймылдар үчүн согушуп жатамын десе,
Анда Цезарь сен маймылдар үчүн эмес, өзүң үчүн гана согушуп жатасың деп чыныгы мушкер ким экендигин көрсөттү. Ал учурда Малкольм менен Дрейфустун ортосундагы абал курчуп жаткан эле. Дрейфус Малкольмго кайрылып, биз түштүктөгү аскерлер менен байланыштык, алар жардамга келип жатышат деп, адам баласын сактап каламын деп өздөрүнө кошуп даяр болгон жарылуучу заттарды жардырып салат. Ошондо имараттын үстүндө маймылдар жайгашкан жердеги кээ бир курулуучу жабдуулар кулап, Цезарь чыныгы башчы Ажо ким экендигин далилдеп, жардыруудан улам зыян тарткандарга жардам берип жатса, ал эми Коба 3-чү раундту баштап эле колуна курал кармап, Цезарды карай аткылай баштайт. Атылган октон бир маймыл өлүп, жана мугалим агай жаракат алганда, Цезарь аябай жинденип, Кобаны секирип чапкан кезде ал ураган имараттын чекесине асылып калып, Цезардан жардам сурап, бир маймыл экинчи маймылды өлтүрбөй турган десе, анда Цезарь сен туура айтасың, бирок сен маймыл эмессиң деп Кобаны имараттын үстүнөн таштап салды. Ошентип жардыруудан качып өлбөй калган Малкольм Цезарьга келип жолугуп, бул жака башка аскерлер келип жатышат, силер кетпесеңер чоң согуш башталат десе, анда Цезарь согуш азыр эле жүрүп жатпайбы? Бул согушту маймылдар баштады. Жана адамдар ал нерсени кечирбейт. Ошондуктан сен бул жерден кетишиң керек деп Малкольм менен Цезарь коштошушат. Андан соң кичинекей баласын кармаган Цезардын аялы келип, сен баарыны жеңдиң, кандай сезимдер болуп жатат десе, бул эч кандай сезим-пезим эмес, бул жерде чоң жоопкерчиликтүү иш болду деп, Цезарь сүйүктүүсү менен сүйлөшүп жаткан кезде баардык маймылдар чогулушуп, биздин каармандын чыныгы Ажо экендигине дагы бир жолу ишенишип, баардыгы ага баш ийип калышат. Ушуну менен биздин тасмада аягына жетип келди. Эгерде бул тасма сизге кызыктуу болуп, уландысын көргүңүз келсе, комментарийге билдирүү калтырып кетиңиз.